Бул Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңеши ок атуушуну токтотууга добуш бергенден кийинки Газанын акыбалы. Израилдин аскерлери бул видеону жарыялап, алардын айтымында Газадагы террордук буталарга 60 аба соккусун жасаганын билдирди. Дагы көптөгөн палестиналыктар набыт болду. Аман калган жай тургундары каза болгон жакындары менен коштошуу үчүн Рафактагы ооруканага келишкен. Алар ок атышы токтойт деген үмүт менен уйкуга кеткен дейт Ала Абделлатиф. Ал каза болгон 9 баланын атын атады. Эң улуусу 8 экен. Түн ичинде анын бардык туугандары 30га жакын үй бүлө мүчөсү курман болду. Махмуд Шарап, кайсы коопсуздук кеңеши? Алар эмне кылмак, эмне дешпесин, кыргындын артынан кыргын болуп жатат дейт. Алар жакындарына өлгөн балдарга жаназа окушту. Кээ бир денелеринин айрым мүчөлөрү эле калган. Иерусалимде болсо үй бүлөлүк Тастуркон четинде жок болуп жатат деген 7 октябрда барымтага алынган израилдиктерди эскерүү дале уланууда. Хамас барымтага алып өлтүрүп кеткен кишилер Израиль жаңылыктарында үстөмдүк кылууда. Мен парламенттин сыртында турган израилдиктерден Американын ок атышууну токтотуу резолюциясына бөгөт койбоо чечими тууралуу сурадым. Израиль менен Америка дос. Алар бизди колдобойт. Алар бизди жалгыз таштап кетти деп ойлойм. Анын Катя менен бир аз пикири келишпей кетти. Көптөгөн израилдиктер сыяктуу эле ал Биби деген атка конгон премьер-министр Нетаньяхуну күнөөлөп жатат. Биби күнөөлүү. Ал дайыма Байденди провокация кылат. Байден биздин досубуз. Мен аны аябай жакшы көрөм. Ал бизге жардам берди. Бул Бибинин резолюциясы. Биби АКШны каршы болууга түрттү. Эмне деп аталат эле? Добуш берүү. Каршы добуш берүү. Алар калыс калды. Алар калыс калды. Ошону Биби каалап жаткан. Өзүңүздү жалгыз калгандай сезип жатасызбы? Ооба, аябай жалгыз калгандай сезип жатам. Израилдиктердин басымдуу бөлүгү согушту жана анын жүрүшүн колдошот. Көптөр газалыктардын ачкадан өлүп жатканына ишенбейт, бирок көпчүлүгү премьер-министр Нетаньяхудан тажаган. Анткени ал өз карьерасын коопсуздуктан жогору коет деп эсептешет. Израиль бул согушту ички чоң саясий кризис учурунда жүргүзүп жатат. Эл аралык очолоону сезими күчөп бараткандай, өлкөнүн эң маанилүү союздашы АКШ менен болгон мамилесине олуттуу зыян келтирилди. Израилдин согуштары адатта кыска, курч жана негизинен жеңиш менен аяктап келген. Бирок бул жолкусу андай эмес.